bakıcınızda benim bu ayında canımızdalar. Sizlerin bugün ayrıcalık hizmetleri gününden kızım tutarlıdır. Çünkü analize bizden bugünkü temamız klimatın özgürlüğü, hadislerin kılgan eşitlerinde meselelerine ayında biri. Bizde klimatın özgürlüğü boyunca ayçar ösümlüklerimizde birden bir ösümlüktün immunitetini kotarışımız gerek. Sebebi emler için immunitetini kotarışımız gerek. Sebeplerinde azır 3-4 yıldan beri kurulatasılar abdan anamanı sürüklep koyda suyu abdan жоғарылап кетіп жатады жана ысыганда күн абдан ысып кетип аткандыгы үчүн өсүмдүктөрдүн өсүшү үчүн ыңгайлуу шарт түзүү үчүн климат же погода ошол өсүмдүккө байланышкан болот да. Ошол үчүн биз өсүмдүктүн иммунитетин көтөрүү үчүн биздин органикалык айыл-чарба департаментинде биопрепараттар жана энтомофагдарды көбөйтөбүз жана өстүрөбүз. Энтомофагдар деген булар пайдалуу кумурскалар. Ал эми биопрепараттар булар табигаттан алынган микроорганизмдерди кайра табигаттан алып, кайра табигатка бериле турган биопрепараттар болуп эсептелет. Бизде 2 түрдүү биопрепарат чыгат жана 4 түрдүү энтомофаг чыгат. Биринчи биздин препаратыбыз триходермин. Триходермин деген бул триходерма лигнориум латынча аты. Триходерминди бул ооруларга каршы иштетебиз. Оорулардын алдын алат жана өзүнүн убагында аларды айыктырат. Фитофтороз, периноспориоз, фузариоз, чириктердин түрлөрүнө, күрөң, кара чириктер бар го өсүмдүктөрдө. Ошолордун бардыгы менен күрөшөт жана өсүмдүктүн иммунитетин көтөрөт жана өсүмдүктүн иммунитетин көтөргөн убакта ысыкка, сууга чыдамдуулук берет. Погоданын өзгөрүшүнө ыңгайлаштырып берет да. Экинчи биздин препараттарыбыз гиалигнин. Гиалигнин бул өсүмдүктөрдүн тамыр системасын абдан жакшыртат жана өсүшүнү жакшыртып берет. Себептенде биолигнин бул эксофиалагилрум латынча аты. Бунун составында ферменттер жана гормондор бар. Ферменттер бул топуракка түшкөндө микроорганизмдин ферменттери топуракка түшкөн убакта топурактагы эрибей турган органикалык заттарды тамырга эритип бергендиги үчүн тамыр системасы абдан жакшырат дагы өсүмдүктүн өсүүсү абдан жакшы өсүп берип сиздерге түшүмдүүлүгүнү 20-30% чейин көтөрүп берет. Гиалигни жана триходерминди экөөнү комплексно беребиз дагы түшүмдүүлүгүңүздөр ошондо 20-30% көтөрүлүп иммунитети көтөрүлөт жана фотосинтез процесси абдан жүргөн убакта сиздердин өндүргөн продукцияңыздардын даамы абдан жакшы болот жана органикалык лабораториялардан өткөн убакта жана алыска сактаганга сиздерге мүмкүнчүлүк жаратат. Андан эмесе биздин биопрепаратыбыз энтомофагыбыз трих 4 түрдүү энтомофагыбыз бар. 4 түрдүү энтомофагыбыз бар. 4 түрдүү энтомофагдардан злата глазка бизде триходерма, габрабрака жана амилсеюстарды көбөйтөбүз. Алтын көз бізде универсалдуу энтомофаг болуп эсептелет дагы. Бул универсальный дегенибиздин себеби ширени көк биттер түшөт өсүмдүктөргө билесиздер жана зыянкечтердин биринчи, экинчи возрасттагы гусеницасы жана зыянкечтин жумурткасы менен азыктангандыгы үчүн биз универсальный энтомофагды айтабыз, златоглазканы. Экинчиси бизде Габрабрака бул зыянкечтердин 5-6 возрастта гусеницасы болот го, баягы кукурузнун мотылёкко жана томаттын мольдордун курттары 5-6 возраст болгондо ошондо ошол курттарга өзүнүн жумурткасын коет. Ошентип биздин зыянкечтерге табигый жол менен биз күрөшөбүз. Экинчиси бизде трихограмма бул 70 түрдүү зыянкечтин жумурткасына өзүнүн жумурткасын коет. Ошол зыянкечтин жумурткасы жок болуп туруп бизге пайдалуу болгон трихограмма өнүп чыгат ошол жумурткалардан. Биздин 4-чү энтомофагыбыз бул амплисеюс. Амплисеюс деген бул акари энтомофаг болуп эсептелет. Акари энтомофаг бизде түштүктө пакта көп өстүрүлгөндүктөн түштүккө паучный клеш көп түшкөндүктөн ошол паучный клештин табигый душман болуп эсептелет. Жумурткасынан баштап жөргөнүшкө чейин алгандыктан бул абдан жакшы акари энтомофаг болуп эсептелет жана бул акари энтомофагыбыз
азыркы күндө түштүктө клубника, малина көп өстүрүлүп жатат. Ошол клубника, малинага түшкөн трипстерди дагы абдан жакшы алат. Анда эмесе сиздер биз менен кызматташканга биз дайыма даярбыз. Биз лабораториялык шартта 60-70% менен эффективдүүлүгүнү көрсөтүп, бери пайыз менен кепилдик берип чыгарабыз, бирок дыйкандардан бизге 38-99% менен отзыв келет. Сиздер менен кызматташканга даярбыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.